булар бүткөндө бүтүп калды окшойт эми кайсы маалда көмөсүздөр муну. Таза суу түтүктөрүнүн тартылып жатканына маңдайы жарыла сүйүнүп жаткандардын катарында Жаныбек Мамбетов дагы бар. 45 жылдан бери Баятов айылында жашаган тургун үйүнө суу киргизип алууну пландап жатыптыр. Мындагылар учурда сууну көчөдөгү суу чоргосунан ташып ичишет. Айрым учурда мындан дагы суу токтоп калгандыктан айылдын четиндеги кудуктан ташканга мажбур болушат. Биздикинде жок, көчөдөн 1-2 көчө ылдый барып, анан кийин ташып алып келип, малга дагы эми баягы айыл жеринде жашаганда мал багабыз да, малыбызды дагы алыстан ташып суарчыбыз, өзүбүзгө дагы алыстан ташып иччибиз. Эми буюрса бул проекти бүтүп калса, жакшы болгон турат, эми Актал элине аябай эле жакшы болгон турат. Буюрса үйгө дагы киргизебиз деп атат, эми ар бирибиздин үйүбүзгө кирет экен суу. Кайыңды булак жана Баятов айылына аткарылып жаткан жумуштардын жалпы сметасы 456 миллион сомду түзөт. Жалпы 62 чакырым жерге суу тартуу иштери 2024-жылдын сентябрь айында башталган. Керектүү бардык жабдуулар борбордон келип, иш өз нугунда жүрүп жатат. Адистер казуу иштери көп убакытты талап кылып жаткандыктан 26-жылы толук бүтүп пайдаланууга берилерин айтты. 18 айда 1,5 жыл депти да. 1,5 жыл болгондо водопроводдун бир себеби берген качественно жакшы курулуш үчүн муну жылуу күндүн плюсовой температурада куруш керек да. Себеби бул полиэтиленовый мындай желим труба, кыргызча айтканда желим трубадан курулат. Желим трубаны күн жылууда гана паят этилет, жабыштырылат. А күн суукта паят эткенде болбой калат. Ошон үчүн мында кышкы убактарда жумуш жүрбөйт. Кышкы убактарда майда чүйдө материалдарды даярдоо, андан тышкары ушул проектке Бейшеналип мектебинен санузул кошулуптур. Быйыл кышта ушул январдан баштап ошо санузулдун ремонтторун жасадык. Учурда 700 кубтан болгон 2 суу кампанын орду даярдалып, орнотуу иштери жүрүүдө. Ал эми буга чейин бир гана кудук элге кызмат кылып келсе, учурда 5 кудук казылып, аларга жерден суу соргон жабдуулар коюлду. Анын бири Кайыңды булакка суу берсе, 4-төө Баятов айылына кызмат кылат. Иштин ыргагы жакшы эле келип бартабыз да. Анан кичине баягы тоскоолдуктар бар, тургун балдар иштеп атышат да. Анан аларга да жакшы болду, бизге да жакшы болду, ошо жумуш менен камсыз болдук да. Буюрса жакшы бүтүргөнгө өзүбүздүн жерибиз аракет кылып, ушу өз убагында бүтүргөнгө аракет кылабыз да. Маалымат иретинде айтсак, Нарын облусун толук таза суу менен камсыз кылуу максатында мамлекет тарабынан 32 миллион АКШ доллары бөлүнгөн. Ага жалпы 43 айыл кирген. Анын 7-си суу менен толук камсыз болду. Учурда 15 айылда таза суу тартуу иштери кызуу жүрүп жатат. 2026-жылга чейин облустагы бардык айылдар таза суу менен толук камсыз болот. Жипара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.